Өлкө башы Садыр Жапаров Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевди кабыл алды. Улукбек Марипов Катар Чарити кайрымдуулук уюмунун директору менен жолугушту. Өлкөдө бир суткада 358 адамдан COVID-19 табылып, 6 бейтап каза болду. Сот Өмүрбек Бабановдун кармалышын негиздүү деп тапты. Кыргызстандык футболчулар дүйнө чемпионатынын тандоо баскычына катышуу үчүн Японияга учуп кетти. Эртең 3-июнга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Президент Садыр Жапаров Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевди кабыл алды. Мамлекет башчысына Ош шаарынын социалдык экономикалык жактан өнүгүү динамикасы, комплекстүү инфраструктуралык, социалдык экономикалык долбоорлордун ишке ашырылышы жөнүндө маалымат берилди. Мэр Талайбек Сарыбашев шаар тургундарынын жашоо турмушун жакшыртуу, аларга жагымдуу шарттарды түзүү боюнча муниципалдык органдар жана тиешелүү кызматтар тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө айтып берди. Президент Садыр Жапаров Ош шаар тургундарынын жашоосуна түздөн таасир этүүчү шаарды өнүктүрүү программаларын өз убагында ишке ашыруунун зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчысы башка маселелер менен катар алдыдагы коомдук саясий процесстерге, анын ичинде өлкөнүн кээ бир шаарларында өтө турган жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоо өнүктүгүнө көңүлүн бурду. Ошондой эле Садыр Жапаров шайлоонун ачык айкындыгын толук камсыз кылууну, кандай гана чиновник болбосун алардын административдик ресурстарды колдонуусуна жол бербөөнү тапшырды. Ал үстүбүздөгү жылдын 11-апрелинде өткөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо айрым жергиликтүү жетекчилер өткөн окуялардан сабак албай, мыйзам бузууларга жол бергендигин айтып, буга байланыштуу Бишкек, Ош, Токмок шаарларында шайлоонун жыйынтыктары жараксыз деп табылганына токтолду. Садыр Жапаров шайлоого даярдык көрүү жана аны өткөрүү учурунда мыйзамдуулуктун, жарандардын укугу менен эркиндигинин, коомдук коопсуздуктун, санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталышын камсыз кылуу боюнча бардык чараларды көрүүнү тапшырды. Мамлекет башчысы муниципалдык же башка кызматкерлердин шайлоого таасир этүү үчүн жасаган бардык мыйзамсыз аракеттерине кескин түрдө бөгөт коюуларын баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, ушундай эле талаптар Бишкек жана Токмок шаарларына дагы коюлат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Катар Чарити кайрымдуулук уюмунун башкы директору Юсуф бин Ахмед Аль-Куварини кабыл алды. Тараптар Катар Чарити тарабынан өлкө аймактарында каржыланып жаткан социалдык, билим берүү жана инфраструктуралык бир катар долбоорлорду ишке ашыруу боюнча маселелерди талкуулап, мындан аркы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча пикир алмашты. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, уюмдун ишине жараша Кыргызстандын аймагында билим берүү, саламаттык социалдык коргоо, республиканын алыскы райондорундагы инфраструктураны жакшыртуу жаатында 1500дөн ашуун долбоор ишке ашырылып, 500дөн ашуун долбоор ишке ашыруу алдында турат. Улукбек Марипов ишке ашырылып жаткан долбоорлордун өзгөчө маанилүү экендигин белгилеп, фонддун жетекчиси Юсуф бин Ахмед Аль-Кувариге кыргыз элине көрсөтүлүп жаткан кайрымдуулук жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Юсуф бин Ахмед Аль-Кувари эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүгө даярдыгын билдирип, фонд мындан ары дагы ар кыл тармактагы долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенип жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында алыскы аймактарга социалдык жана медициналык мекемелерди куруу, мектептерди компьютерлер менен жабдуу, жаңы билим берүү мекемелерин куруу, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн зарыл шарттарды түзүү, жумушчу орундарды түзүү сыяктуу долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулат. Ал эми Улукбек Марипов өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымын эске алуу менен Юсуф бин Ахмед Аль-Кувариге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамотасын тапшырды. Кыргызстанда 2-июнга карата коронавирус дагы 358 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирет. Маалыматка караганда Бишкекте 163, Ош шаарында 64, Чүй облусунда 64, Ош облусунда 19, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 3, Ысык Көл облусунда 20, Жалал Абад облусунда 18, Баткен облусунда 5 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 302 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 204, Ош шаарында 11, Чүй облусунда 35, Ош облусунда 8, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 18, Жалал Абад облусунда 12, Баткен облусунда 3 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Талас облусунда 1 жана Ысык Көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1660 бейтап, амбулатордук түрдө 1782 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1100 бейтаптын абалы
орто оордукта, 444 адамдын абалы оор жана 94 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 21 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4695 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4589 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 105469 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 99175 киши айыгып чыкса, 1821 адам каза болду. Сот мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун кармалышын негиздүү деп тапты. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басмасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, мындай чечим бүгүн 2-июндагы отурумда кабыл алынды. Эскерте кетсек, Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупциялык факты боюнча мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кармалган. УКМК, Башкы прокуратура, Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрүнөн турган ведомстволор аралык тергөө тобу Кумтөргенин иштетүү боюнча долбоорду ар түрдүү этапта ишке ашырууда коррупциялык фактылар боюнча кылмыш ишин тергөөнү улантууда. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө алынган далилдердин негизинде 2021 жылдын 31 майында экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов Кылмыш жаза кодексинин 319 беренесинин 2-бөлүмү боюнча кылмыш жасаган деп шектелип кармалган. УКМК туруктуу негизде аталган кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшү жана жыйынтыктары жөнүндө коомчулукка маалымат берип турат. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 17 майында Жогорку Кеңеш министрлер кабинетинде Кумтөр Голд компаниясына убактылуу тышкы башкарууну киргизип, тышкы башкарууну дайындоо сунушун берген. Ошондой эле Кумтөр Голд компаниясы көзөмөлдөө жана мөңгүлөрдү сканерлөө тутумун өчүргөндүгү маалымдалган. Жыйындын жүрүшүндө УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр боюнча 4 кылмыш иши козголгондугун айткан. Кийинчерээк Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд жабык акционерлик коомунун убактылуу тышкы башкаруучусу болуп дайындалган. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы дүйнө чемпионатынын тандоо баскычына катышуу үчүн Японияга учуп кетти. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Министр Кайрат Иманалиев 2022 жылы өтө турган дүйнө чемпионатына жана 2023 жылы өтө турган Азия кубогуна тандап алуу оюндарына кетип жаткан футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы менен жолугуп, каалоо тилегин айтып узатты. Жолугушуу учурунда дүйнөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга карабастан Кыргызстандын курама командасы өз машыгууларын үзгүлтүксүз улантып келгендиги тууралуу сөз айтылды. Министр өз сөзүндө оюндар мамлекетибиз үчүн абдан маанилүү экендигин баса белгилеп, Кыргызстандын футбол күйөрмандары бул оюндарды чыдамсыздык менен күтүшөт деп кошумчалады. Эске салсак, Кыргызстандын курама командасы Япония, Мьянма жана Монголиянын курама командалары менен беттешет. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча, эртең 3-июнда түнкүсүн Нарын облусунун айрым райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан жаабайт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын аймактарында, Ош, Жалал Абад облустарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда түнкүсүн +15, +20, күндүз +30, +35. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн +17, +22. Күндүз +32, +37. Ысык көл облусунда түнкүсүн +9, +14. Күндүз +23, +28. Нарын облусунда түнкүсүн +7, +12. Күндүз +23, +28. Ал эми Бишкекте эртең жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +18, +20. Күндүз +33, +35 градус болот.